Кутмандуу күнүңөр менен саламатсыңар балдар. Бүгүн сабагыбыздын темасы энелерди тирүүсүндө барктайлы. Сабактын максаты ата эненин кадырын билебиз балдар. Өз алдынча эркин ой жүгүртүүгө тарбияланабыз, эмоциялык табитти ойготобуз балдар. Анда маанайыңар кандай? Анда жакын келип кунт коюп көңүл бөлгүлө балдар. Эне болуу бактысына эгедер болгон ар бир аял заты мактоого, даңктоого арзыйт. Анткени адамдан адам жаратып, өмүр улуу кудурети энеге гана берилген. Бала кандай гана иштерди жасабасын, эне дайыма кечире берет. Мен апамдын ушундай сапаттарын көрдүм. Мен анда 9-класста элем. Агам 11-классты бүтүп жаткан. Сабагын мурдагыдай жакшы окубай, көчөдө көбүрөөк жүрүп калды. Агам эле эмес, ал теңдүү балдардын баары эле ошол. Ышкырык, кыйкырык деги койчу, укмуштай эле өзгөрүп кетти. Ошондо апам эле кыйын болду. Бир чети атамдан, бир чети агамдан коркуп, тынчы кетип, уктабай чыккан түндөрү болду. Кээде жарым түндө мени ойготуп алып, агамды издейт элек. Тапсак таап, таппасак айылдагы иттерге таланып кайра келер элек. Эртеси дагы эле баягы. Апам каттуу урушпайт эле, акырын гана акылына саат сөздөрүн айтар эле. Каргап шилеп, кыйкырып, өкүрүп, жинденбейт эле. Чачы куудай агарып, көзүнүн айланасындагы бырыштары көбөйүп, жүрөгү оорулуу болуп калды. Агам аны байкамак түгүл, көңүл бөлүп койгон да жок. Тамекини тартып, аласы келгенсип, аракты тое ичип, айнек сындырмай болду. Эми апам эле эмес, атамдын да алы жетпей калды. Апам ар дайым үйдө суу толуп турганын жакшы көрчү. Суу бул жашоо, өмүр. Идиштерге сууну толтуруп үстүн жаап койгула, дечү. Бир күнү мектептен келсем, эки чака чай пала төгүлүп, апам жерде суналып жатат. Сыягы кир жууймун деген го. Агамдын ылайга уунап келген шым көйнөктөрүн дагарага салып даярдап койгон экен. Сумкамды ыргыта бардык үнүм менен кыйкырып, апамдын үстүнө жыгылдым. Апам унчукпады. Жер тепкилеп, ыйлап чуу салдым. Апам ойгонбоду. Үйдөн соолуккан агам чыкты. Апамды көрүп эсин жийди. Бакырды. Жерден апамдын али кателек сөөгүн көтөрүп алып, боздоп ыйлады. Бирок апам көзүн ачпады. Бизди жакшы көргөн балдарын түбөлүккө таштап кете берди. Короо таптаза, шыпырылган. Үйгө кирсем, казанда булоолуп тамак кайнап жатат. Эң акыркы колдору менен жасалган тамак. Малга да чөп салганга үлгүрүптүр. Байкуш апам. Байкушум апам. Көпчектин ордуна
көз жаштарым тамчылап жатканын билдиң бекен? Апа, апа. Чыдабадым. Бала деп жүрүп башыңдан кандай гана оор күндөрдү өткөрбөдүң, апа? Эгер мен акын же жазуучу болуп калсам, том романдарга айлантып жазаар элем. Сүрөтчү же айкелчи болсом, бейнеңди асыл ташка чегер элем. Көкүрөктөгү арманды айтууга менин тилим да, дилим да, убактым да, чегим да жетпей турат. Апа, мен сизди ушунчалык сагындым. Апа деп 1000 рет айтсам да жадабайм. Апа, жытыңызды ушунчалык сагындым. Апа. Агам ошол бойдон ичкен да, чеккен да жок. Баарын кеч түшүндү. Экөөнүн тең кайгысына ортоктош болуп, түшүнүп, апамдын ордуна агамды кечирип мен жүрөм. Мен быйыл 11-классты бүтүп жатып, ушул дил баянымды апамдын жаркын элесине арнап жазгым келди. Мага канчалык оор болсо да жаздым. Биздей өспүрүмдөргө сабак болсун деп жаздым. Энелерди тирүүсүндө барктайлы. Сулуулуктун жеткен чеги ден соолук демекчи. Баарыңыздардын ден соолугуңуздар чың болсун. Анда тапшырма. Кайтарым байланыш мага оор болду. Түшүндүм. Таасир берди. Өкүндүм. Ушу 4 суроого жооп жазып, менин өздүк баракчама жөнөтүп койгула. Сак болгула, саламатта калгыла, үйдө болгула. Мен силерди жакшы көрөм. Кимди жек көрсөң, ошондон зыян келет. Эч кимди жек көрбөгүлө, балдар. Аз сүйлөө адамды сүрдүү көрсөтөт. Анда сабагыбыз аяктады. Китепсиз өскөн бала суусуз өскөн дарак окшош. Ошон үчүн балдар китепти көп окугула. Китеп окуган бала ой жүгүртө билген адамга айланат. Ушуну көңүлүңөргө түйүп койгула. Бирок ойсуз окуу пайдасыз, окубай ойлонуу кооптуу. Китеп менен жакын болгула, балдар. Анда силер менен Ноокат районундагы Бекиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Максуда болду. Саламатта.